9-бөлүм. Кантип башташ керек? Байлыкты табуу мен үчүн оңой болбогондугун силерге айткан жокмун. Кантип башташ керек деген суроого мынтип жооп берем. Ой жүгүртүү процессин сизге сунуштайм. Мен аны күн сайын басып өтөм. Ооба, чоң келишимдерди табыш оңой. Буга мен сөз берем. Ал велосипед тээп жүргөнгө окшошуп кетет. Көнгүчө бир аз эки жака калдаңдайсыз. Кийин түптүз жүрүп кете бересиз. Акча маселесине такалганда сиз чечкиндүү болуп жана каражат маселесиндеги тайсалдоодон өтүп кетишиңиз керек. Өмүр бою кыялданган $1 миллион келишимди табыш үчүн каражат акылмандуулукту түрткүлөп, жол ачып беришибиз керек. Биздин ар бирибизде каражат акылмандуулук бар экенине мен ишенем. Көйгөйдүн баары ал мени качан чакырат экен деп уктап жатат. Уктап жаткандыгынын себеби акчаны жакшы көрүү бардык жамандыктын тамыры деген ишенимде тарбияланганбыз. Биздин ички маданиятыбыз кесипти үйрөнүүгө эргүү берет. Андан кийин биз акчага кул болуп иштегенге мүмкүнчүлүк алабыз. Ошол эле ички маданиятыбыз акчаны кантип өзүбүзгө иштетүүнү үйрөтө албайт. Келечектеги каражат маселеси боюнча тынчсызданууну үйрөтпөйт. Кары барып иштей албай калганыбызда биз жөнүндө өкмөт камкордук көрөт деп үйрөтөт жана үйрөтүп келет. Ошол эле мектеп системасында окуган жана окуп келе жаткан балдарыбыз азыртан ойлонбосо, караганда биз көргөндү көрөт. Азырынча бизди жанталашып иштеп акча тапканга, аны жумшаганга, жетпей калса карызга алганга үйрөтөт. Батыштын 90% эли ушул абал менен макул болгондугунун себеби жумуштап акчага иштеген оңой деп ойлогондон. Эгер сиз ошол топко кошулбасаңыз, каражат акылмандуулугуңузду ойготуу үчүн төмөндөгү 10 кадамды сунуштайм. Булар мен өзүм басып өткөн кадамдар. Эгер менин тажрыйбамды алгыңар келсе, жакшы. Жок десеңер, анда өзүңөр билгиле. Өзүңүздүн иш баштоо планыңызды коюу үчүн сиздин каражат акылмандуулугуңуз жетишээрлүү чыгар. Перуда жүргөнүмдө 45 жаштагы алтын чайкагыч менен сүйлөшүп жаттым. Мен андан эмне үчүн адам алтын уюгун таап алам деп өзүнө ишенет деп сурап калдым. Ал алтын бардык эле жерде бар, бирок адамдар кантип табууну үйрөнүшкөн эмес деп жооп берди. Мен да ошондой деп ойлойм. Кыймылсыз мүлккө тиешелүү айтсам, тажрыйбасы аз жаран, бир күндө эч нерсе таппаса, мен ошол эле жерден 4-5 чоң келишим түзүп келем. Эмнеге ал эч нерсе таппайт? Себеби ал өзүнүн каражат акылмандуулугун ойготкон эмес. Мен силерге өнүгүү үчүн 10 кадамды Кудайым берген күчтү сунуштайм. Аны силер гана башкара аласыңар. Биринчи кадам: чындыкты табуу үчүн мага себеп, эрк керек. Эгерде көпчүлүк адамдардан бай болгоңар, каражат эркиндикке чыккыңар келеби деп сурасаңар, алар ооба деп жооп беришет. Аренага чындык чыгат. Ийгиликке жетүүчү жол көптөгөн ашып өтүүчү тоскоолдуктар менен өтө эле узак болуп көрүнөт. Андан көрө ашкан акчаңды өзүңдүн брокериңе берип, жөн эле иштеген оңой. Бир жолу Американын Олимпиада курама командасынын атынан сууда сүзүү боюнча мелдешке катышкысы келген кызды жолуктурдум. Ал мындай кылчу: мектепке барар алдында эртең менен саат 4-тө туруп, 3 саат сууда сүзүүгө туура келчү. Ишемби күнү достору менен отуруштарга барчу эмес. Мектепте да башкалардан калып кетпей, тең окушу керек эле. Ат күчүндөй кубат жана өзүн курмандыкка чалуулук кайдан чыкты деп сурасам, ал: мен бул нерсени өзүм үчүн жана жакшы көргөн адамдарым үчүн жасап жатам. Жакын адамдарымды жакшы көргөндүк өзүмдү курмандыкка чалып, тоскоолдуктардан аттап өткөнгө жардам берип жатат деп жооп берди. Себеп жана максат каалайм жана каалабайм деген сөздөр менен айкалышат. Байыганга эмне себеп болгон деп элдер сураганда, баары каалайм жана каалабайм деген сөздөрдүн терең эмоционалдык айкалышында деп жооп берем. Биринчи орунда каалабайм. Эмнеге дегенде, ал каалайм дегенди жаратат. Мен өмүр бою иштегенди каалабайм. Атамдар мени ишеничтүү ишке, чоң үй салганга түрткөндүгүн каалабайм. Мен жумушкер болууну каалабайм. Мен футбол боюнча мелдешке катышып жатканымда атамдын келбей калганын көрүп, аны жек көрчүмүн. Эмнеге дегенде, ал карьера жасайм деп өтө эле берилип иштөөчү. Атам өмүр бою иштегени менен өкмөт анын тапкан акчасынан көп бөлүгүн алып койчу. Кайтыш болгондон кийин атам бизге мурас калтыра алган жок. Байлар болсо балдарына көп нерсе калтырат. Эми каалайм жөнүндө. Мен эркин болгонду, ааламды кыдырып жүргөндү, жакшы жашаганды каалайм. Бул нерсенин баарын жаш кезимде башымдан өткөргөндү каалайм. Мен эч нерседен көз каранды болбоону каалайм.
каалайм. Акчага мен кул болуп эмес, акча мага иштешин каалайм. Менин терең эмоционалдуу себептерим ушул. А силердикичи? Эгерде себептериңер жетишерлүү болбосо, силер басып өтө турган жол себептериңерди басып коет. Мен акчаларымды жоготууга учураткам, көп жолу тоскоолдуктарга такалгам. Бирок менин терең эмоционалдуу себептерим жол тосууларга туруштук берип, алдыга жылууга жардам берген. Мен 40 жашымда каражат эркиндигине чыгышты каалагам. Бирок көп нерсени үйрөнүп, өз максатыма 47 жашымда жеттим. Мурда айткандай, каражат эркиндигине жетүү мага оңойлукка турбады. Бирок оор да болгон жок. Күчтүү себепсиз жашоодо кыйын болот. Эгерде сизде алдуу себептер болбосо, кийинкилерди окуунун кажети жок. Алдыда боло турган сөздү силер оор иштей кабыл алышыңар мүмкүн. Мен күндө тандап алам. Сөз эркин тандоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө болот. Эмне үчүн элдер эркин мамлекетте жашагысы келишет? Анткени биз мүмкүнчүлүк жана эркин тандоо болушун каалайбыз. Каражат чөйрөсүндө колубузга түшүп жаткан ар бир доллар келечегибизди тандап алууга шарт түзүп берет. Бай, кедей же орточо жашаган адам болобузбу, акчаны кантип жумшайбыз? Акча жумшоо өнөкөттөрүбүз бизди ким экенибизди айтып турат. Кедей адамдар акчаны кедей адамга таандыктай жумшайт. Бала кезимде мен дайыма монополия ойногонду жактырчумун. Мага ал көп эле пайда алып келди. Ал оюн балдар үчүн багышталган деп эч ким айткан эмес. Мен аны чоң адамдардай ойночумун. Менин бай атам актив менен пассивдин айырмачылыгын көрсөтүп турчу. Илгери эле бала кезимде мен бай болууну тандап алгам. Болгону мен анык активди алууну үйрөнүп алышым керек эле. Менин эң жакын досум Майкка атасы өткөрүп берген активи болгон. Бирок ага актив графасын башкарууну үйрөнүш керек болчу. Көп бай үй бүлөлөрдүн балдары актив графасынан курук алышат. Эмнеге дегенде үй бүлөсүнүн ичинен бирөөсү да актив башкарууну үйрөнгөн эмес. Көпчүлүк адамдардын дегеле бай болгусу келбейт. Калктын 90% бай болуу үчүн мээни өтө көп иштетиш керек деп ойлошот. Бай болууну каалабагандыгын акташ үчүн ар кандай сөздөрдү ойлоп табышат. Мисалы, акча мени кызыктырбайт. Мен эч качан бай болбойм. Ал нерсе мени анчейин тынчсыздандырбайт. Мен азырынча жашмын. Качан акча иштегенимде ошондо ойлонуп көрөм. Же менин күйөөм, же менин аялым каражатты башкарат. Ушул айтылган сөздөр келечекте бай болууну самаган адамдардын эки нерсени ойлонууну токтотот. Бул адам үчүн эң баалуу болуп саналган убакыт жана окуп үйрөнүү. Эгерде акчаңыз жок болсо, үйрөнүүнү токтотуш керекпи? Аны менен өзүңүздү актай албайсыз. Эмне болбосун, биз күндө тандоо жасайбыз. Убактыбызды кандай колдонобуз? Акчабызды каяка жумшайбыз? Өзүбүзгө эмне билим алабыз? Ар бирибизде тандоо эркиндиги бар. Мен бай болгум келет. Болду, күндө ошол нерсеге умтулам. Эң биринчи билимге инвестиция жасагыла. Чын-чынына келгенде активдин накта өзү бул биздин акыл эсибиз. Бизде болгон эң күчтүү курал. Рас, бизде тандоо эркиндиги болбогондуктан адам чоңойгон сайын эмнени үйрөнүүнү өзү тандайт. Сиз эртеден кечке телевизор көрсөңүз болот. Спорт журналдарын карасаңыз, ылайдан идиш жасасаңыз болот. Же каражат пландаштырууну үйрөнсөңүз болот. Тандоо силерде. Көпчүлүк адамдар инвестиция жасабай эле аны сатып алышат. Бул туура эмес. Эң биринчи инвестиция жасоону үйрөнүш керек. Менин бир дурус эле бай аял таанышымдын үйүнө уурулар кириптир. Алар телевизорду, видеомагнитофонду алып чыгып кетиптир. Окуган китептерине тийбептир. Биз дагы ошондой тандоо кыла алабыз. Калктын 90% телевизор сатып алышат. 10% гана инвестиция боюнча китеп же бизнес боюнча кассеталарды алышат. Ал эми мен эмне кылам? Семинарларга катышам. Семинарлардын эч болбогондо 2 күнгө созулганы жагат. Эмнеге дегенде мен тереңирээк билгим келет. 1973 жылы бир бала кыймылсыз мүлк боюнча 3 күндүк семинар жөнүндө жарнама берип жатканын телевизордон көрүп калдым. Ошол семинарга мен $385 короттум. Мага ал $2 миллион пайда алып келди. Эң башкысы ал жерде үйрөнгөнүм мага өмүр бою калды. Ошол семинардын аркасы менен өмүр бою иштебей койсом деле болот. Жок дегенде жылына мен 2 жолу ошондой семинарларга барып турам. Мен аудио кассеталарды жакшы көрөм. Аларды тез артка түрдүрүп, кайра башынан укса болот. Мен бир жолу Питер Линчти угуп олтургам. Ал менин көз карашыма туура келбеген бир сөздү айтты. Мен анын туура эместигин далилдегендин ордуна кайра кассетаны артка түрдүрүп анын сөзүн уктум. Акыры анын айткан сөзүнүн маңызы мага жеткендей болду. Бул нерсе мага сыйкырдуудай сезилди.
Биздин мезгилдеги эң чоң инвесторлордун акыл эсине киргендей болдум. Анын кенен билим ресурстары менен тажрыйбасын тереңирээк көрүп чыккандай болдум. Жыйынтыгында мен мурдагыдай эле ой жүгүртүп, ага кошумча мени кызыктырган көйгөйгө же абалга Питердин көзү менен караганга мүмкүнчүлүк алдым. Менде бир ой жүгүртүүнүн ордуна эки ой жүгүртүү пайда болду. Көйгөйгө же багытка эки көз караш менен талдоого мүмкүнчүлүк бар. Бул абдан жакшы. Бүгүн мен бул маселеге Питер Линч же Дональд Трамп, Уоррен Баффет же Джордж Сорос кандай карамак дей алам. Алардын интеллектине бир гана жол кызыгуу менен алардын айтканын окуп же угуп олтуруу. Бой көтөргөн жана сындаган адамдар булар көбүнчө өзүн пас ойлогон, тобокел жасагандан корккон адамдар. Жаңы нерсени үйрөнгөнүңөрдө катачылык кетиресиңер, бирок катачылык үйрөнүп жатканыңарды мыкты өздөштүргөнгө жардам берет. Үйрөнүп жаткан эмгекти тереңирээк билесиңер, анда силерге текебердик коркунуч туудурбайт. Бой көтөргөн адамдар кээде эле бизнес боюнча кассета угушуп же аны сатып алышат. Ал нерсенин аларга эмне кереги бар? Алар айдан түшкөн да. Акылдуу адамдар көп. Алардын көз карашы кабыл албаган жаңы идеяларды укканда талашып тартышышат же коргонушат. Мындай абалда алардын акыл эси бой көтөрүү адепсиздик болот. Жогорку билимдүү өзүнүн тапкычтыгына ишенген адамдарды билсеңиз керек. Бирок алардын балансы баары ойлогондой сонун эмес экенин сатып коет. Чыныгы акылдуу киши жаңы идеяларды жакшы кабыл алат. Эмнеге дегенде ал кругозорун олуттуу кеңейтет. Сүйлөгөнгө караганда уга билүү өтө зарыл. Эгерде андай болбогондо Кудай бизге бир ооз, эки кулак бермек эмес. Көп адамдар угуп жаңы идея мүмкүнчүлүктөрдү кабыл алгандын ордуна оозу менен ойлонушат. Элдер бири-бирине суроо бергендин ордуна талашып тартышат. Байлык деген тез эле келбесин мен билем. Тез баюунун жолун көздөп лотерея же казинодо ойногондордун ой жүгүртүүсүн жакшы түшүнө бербейм. Мен акцияларды сатып алам же кайра сатам. Кандай болбосун, мен өзүмдүн каражат билимимди тереңдетем. Эгер сиз самолетто учкуңуз келсе, биринчи самолет айдаганды үйрөнүп алыңыз деп кеңеш берет элем. Акция же кыймылсыз мүлк сатып, бирок эч качан өзүнүн эң чоң активине акыл эсине инвестиция кылбаган адамдар мени дайым таң калтырат. Бир же эки үй сатып алсаңыз эле, сиз кыймылсыз мүлк боюнча чебер адис боло албайсыз. Үчүнчү, досторду абайлап тандаңыз. Чыныгы достуктун күчү эсиңизде болсун. Биринчиден, мен досторумду каражат абалына карап тандабаймын. Менин кедей жана жакыр жашаган досторум бар. Бир жылда $1 миллион иштеген досторум да жок эмес. Иштин баары көп нерсени мен досторумдан үйрөнөмүн. Аны түшүнүп туруп жасаймын. Акчалуу адамдар менен дос болгонум да чындык, бирок алардын акчасы мени кызыктыргандыктан эмес, акылы, билими үчүн. Кээде акчасы бар адамдар менин жакын досторум болуп калат, бирок бар эмес. Бир өзгөчөлүктү белгилеп кетким келет. Менин байкашымча акчалуу досторум акча жөнүндө сүйлөйт. Алар акчасы менен мактанышпайт. Досторум акчаны түшүнүүгө кызыктар. Мен алардан, алар менден үйрөнүшөт. Каражат тартыштыгында жашаган досторум акча жөнүндө, бизнес, инвестиция жөнүндө сүйлөшкөндө жактырышпайт. Алар адепсиз же интеллигенттүү эмес деп түшүнүшөт. Бирок мен алардан да бирдемкени эмне жасабоо керектигин үйрөнөмүн. Кыска мөөнөттө $1 миллиард ашык иштеген бир канча досторум бар. Алардын ичинен үчөө бир окшош көрүнүштү айтышат. Алардын акчасы жок достору бир да жолу кантип көп акча иштедиң, кантип миллиардер болдуң деп сурап келген эмес. Бирок алар эки себеп менен келишет. Акча же жумуш сурашып. Эскертүү: кедейлерди же жүрөгү жокторду укпагыла. Кичинекей жөжөгө окшогон досторум бар. Мен аларды жакшы көрөм. Иштин акча маселесине же инвестицияга келгенде алардын башына дайыма асман кулайт. Ойлогон максатыңар эмнеге ишке ашпай калышын алар дайым силерге түшүндүрүп бере алат. Кээ бир адамдар аларды угушуп, балекеттен баары алардын пессимисттик, кайгылуу маалыматтарына ишенип калышат. Натыйжада аларда кичинекей жөжөгө айланышат. Эгер сиз инвестиция маалыматына толгон CNBC көрсөңүз, ал жерде ар кандай божомолдорду айтышат. Бирөөсү рыноктун
курсунун түшүшүн айтса, экинчиси рынокто талап күчөй турган далилдерди келтирет. Эгер сиз акылдуу киши болсоңуз, экөөнүн тең угасыз. Акыл эсиңизди ачык кармаңыз. Эмнеге дегенде экөө тең сизге пайдалуу маалымат бериши мүмкүн. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар малышаттуу жөжөнү угушат. Менин ушундай бир аябай жакын досторум бар. Алар менин кандайдыр бир келишимден же инвестициядан айнытып коюшкан мезгилдери болгон. Бир канча жыл мурда ошондой досторумдун бири менин аябай жолум болду. Мен 6% менен депозиттик сертификат таптым деп сүйүнчүлөдү. Мен ага штат өкмөтүнүн жардам аркылуу 16% менен иштеп жатам деп айттым. Эртеси күнү досум мага эмне үчүн менин инвестициям кооптуу экени жөнүндө бир макала жөнөтүп жибериптир. Жылдар өттү. Мен бүгүн 16% алып жатам. Ал дагы деле 6% менен жүрөт. Айлык куруунун эң кыйын жери өзүң чынчыл болуп, калың топко сиңип кетпөөгө аракет жасоо. Рынокто калың эл анчейин көз жүгүртө албайт. Рынок калың элди басып коет. Эгерде зор келишим болуп калса, калың топтун арасында аны көрө албайсың. Бир келишимди колдон чыгарышып ийип, жаңысын издейт. Серферлердин тили менен айтканда, элдерге башка толкунду күтүү керек. Адамдар шашылып, же толкунду кеч кармап калса, жолу болбойт, кырсыкка учурайт. Акылдуу инвесторлор рынокто шашпайт. Эгерде толкунду өткөрүп жиберсе, алар кылдаттык менен көз салып, жаңысын издейт. Бул көпчүлүк инвесторлор үчүн абдан эле оор иш. Эмнеге дегенде анчейин белгилүү эмес нерсени алуу алар үчүн коркунучтуу. Жүрөгү жок инвесторлор койго окшош, үйүр менен кошо жүрөт. Эгер акылдуу инвесторлор пайдасын көрүп, алга кеткенде, жүрөгү жок инвесторлор аны көрүп, ач көздүккө багынып берет. Акылдуу инвесторлор белгилүү бол элек инвестицияны алышат. Алардын кирешеси сатып жатканда эмес, алып жатканда түптөлүшүн билишет. Алар сабырдуулук менен учурду күтүп турушат. Мурда айтып кеткендей, алар шашышпайт. Акылдуу инвесторлор дайым сергек болуп, келерки чоң толкунду күтүп турушат. Иштин баары маалымат алууда. Маалыматты алуунун мыйзамдуу жана мыйзамсыз жолу да бар. Кандай болсо да маалыматсыз болбойт. Негизгиси маалымат булагына канчалык жакын экендигиңиз чечүүчү мааниге ээ. Маалымат болгон жерде акча тапса болот. Маалыматка жакын болгон бай адамдар менен достошкондуктун себеби ушуда. Кызыктуу маалымат уккуңуз келеби? Анда даяр болгула. Мен силерди мыйзамсыз жол менен маалымат топтогула деп кеңеш бербейм. Бирок канчалык маалыматты тез билсеңер, ошончолук аз коркунуч менен жакшы пайда көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ошол үчүн жакшы достор керек. Каражат акылмандуулукту ушундан байкаса болот. Биринчи формуланы жакшылап өздөштүрүп алгандан кийин жаңы формуланы окуп үйрөнө баштагыла. Ал нерсени бат-баттан жасаганды үйрөнүп алгыла. Эмнеге дегенде ошондон сиздин күчүңүз байкалат. Нан жабыш үчүн ар бир наабайчы рецептти колдонот. Бул эреже акча иштегенге да колдонулат. Акчаны көбүнчө камыр менен салыштырышат. Баарыңар эле сиз эмне жесеңиз, сиз ошолсуз деген макалды уккан чыгаарсыз. Мен бир аз башкачараак кылып айтам. Сиз эмнени окуп үйрөнсөңүз, ошол нерсе болосуз. Башкача айтканда, эмнеге үйрөнүп жана эмнени окуп жатсаңыз, ошого тыкандык менен мамиле жасаңыз. Эмнеге дегенде акыл эсиңиз окуп үйрөнгөн нерсенин образы менен сизди ачып көрсөтүп коет. Эгерде сиз жакшы, даамдуу тамак жасаганды үйрөнүп жатсаңыз, эмнеге умтулуп жатканыңызды билесиз. Сиз ашпозчу болгуңуз келет. Ашпозчу болгуңуз келбей калса, анда сиз башка кесипке үйрөнүшүңүз керек. Мисалы, мугалимчиликке. Окутуучулукка окусаңыз, сиз албетте мектепте мугалим болосуз. Болочок кесибиңизди ойлонуп тандаңыз. Акча маселесине такалганда баары мектепте алган формуланы колдонот. Акчага иштөөнү. Дүйнө жүзүндө миллиондогон адамдар бир негизги формуланы колдонгону байкалат. Эртең менен турушуп жумушка жөнөшөт. Акча иштешет. Эсептөөлөрүн төлөшөт. Каражат китепчесин баланстайт. Кандайдыр бир баалуу кагаздарды сатып алышат. Анан кайра жумушуна кайтышат. Бул миллиондогон адамдардын формуласы же рецепти. Эгерде алар жасаган жумушунан жадашса же ал кесип менен жетишээрлүү акча таппаса, алар формуланы бир аз оңдошуп, кошумчалап, анан аны колдонушуп акчага иштешет. Илгери 26 жашымда мен сатып алганга болбой турган күрөөгө коюлган үйдү кантип сатып алса болот деген курска баргам. Ошол формуланы мен жакшылап үйрөндүм. Болгону иш жүзүндө көрүш керек болчу. Көпчүлүк учурда адамдар ошол доордо токтоп калышат. Xerox компаниясында иштеп жүргөндө 3 жыл катары
менен бош убактымды сатып алганга болбой турган күрөөгө коюлган кыймылсыз мүлктү сатып алуунун ыгын үйрөнүүгө жумшадым. Мен ушул формуланы колдонуп бир канча миллион иштеп таптым. Бүгүн ал иш менен жай баракат көпчүлүгү шугулданып жатышат. Ал формуланы өздөштүрүп алгандан кийин мен башка формулаларды издей баштадым. Кээде алган маалыматтарымды колдоно албай калам, бирок жаңы нерсени билип алганым мага өтө пайдалуу. Чеберлик менен соода кылышты үйрөткөн сабактарга катышчумун же айрым нерселерди сатканды үйрөткөн курстарга барчумун. Кээде ядролук физика, космостук техника боюнча доктордук даражасы бар адамдар менен бир болуп калып өзүмдү ыңгайсыз сезчүмүн. Ар түрдүү окутуучу курстарга барып, менин фонд биржасындагы жана кыймылсыз мүлк инвестицияларымды ойлонуп, пайдалуу көп нерселерди билип алдым. 2 жылдык жана мамлекеттик колледждерде каражатты пландаштыруу жана адаттагы инвестиция маселеси боюнча сабак өткөрүшөт. Кызыккан адамдарга ошондон баштаса да болот. Мен дайыма мөмөлүү, пайдалуу формулаларды издейм. Мына ошондуктан башкалар өмүр бою иштеп тапканды мен бир күндө эле таап коем. Дагы бир нерсени айтып кетким келет. Азыркы бат өзгөрүп жаткан заманда билгениңиз анчейин деле зарыл эмес. Эмнеге дегенде алган сабактар тез эле эскирип калат. Бир нерсени тездик менен сиңирип алганыңыз зарыл. Акча иштеп табыш үчүн мөмөлүү формулаларды, рецепттерди табуу бул абдан баалуу жөндөм. Акчага иштөө эскирип калган жана жөнөкөй формула. 5. Биринчи, өзүңүзгө төлөңүз. Бул кадам адам өзүн-өзү катуу тарбиялоону талап кылат. Эгерде өзүңүздү башкара билбесеңиз, бай болууга аракет кылбай эле коюңуз. Эгер өзүңүздү башкарууга үйрөнүү зарылчылыгы болсо, аскерде кызмат өтөп келсеңиз болот, же намазга жыгылыңыз. Инвестиция жасап акча иштеп аны бейчеки жумшагандын пайдасы жок. Өзүн-өзү башкаруучулук жок болгондуктан лотереядан миллион акча утуп алган көпчүлүк адамдар тез эле мурдагы калыбына келип олтуруп калышат. Өзүн башкаруучулук жок болгондуктан кызматы боюнча көтөрүлгөн адамдар ошол замат барып жаңы машина алышат же саякатка жөнөшөт. 10 кадамдын ичинен кайсынысы көбүрөөк зарыл экенин айтыш кыйын, бирок бардык кадамдардын ичинен ушул кадамга ээ болуу эң кыйын. Эгерде бул кадам мурда назарга алынбаган болсо, бай, кедей жана орто жашаган адамдардын бири-биринен айырмалап турган негизги далил бул өзүн-өзү башкара билбегендикте деп коркпой айтмакмын. Өзүн пас сезген жана каражат кысымына чыдабаган адамдар эч качан байыбаш ыктымал. Бай атаман үйрөнгөн сабакты силердин эсиңерге түшүрүп кетким келет. Жашоо эч качан силерди жөн койбойт. Ал дайым силерди сынап жана түрткүлөп турат. Жашоо ташпоор болгондуктан эмес, адамдардын ички дүйнөсүндө тартип жана өзүн-өзү башкаруу жок болгондуктан түрткүлөп турат. Көпчүлүк учурда ички дүйнөсүндө эрки жок адамдар өзүн-өзү башкара билген адамдарга курмандыкка чалдыгат. Мен өтүлгөн бизнес сабактарымда дайыма элдерге эскертем. Алар өздөрүнүн өндүргөн буюмуна же тейлөөсүнө эмес, башкарууну үйрөнүүгө, өркүндөтүүгө көңүл бургула деп айтам. Өзүңүздүн бизнесиңиз үчүн эң керектүү биринчилерден болуп саналган 3 башкаруу көнүгүүлөрү. Акча агымын башкаруу, накталай акчаны айлантуу, адамдарды жетектөө, өзүңдүн убактыңды башкаруу. Ушул 3 машыгууну бардык жерде колдонсо болот деп айтмакчымын. Сиздин жашоо образыңызга таасирин жеке өзүңүздө, үй-бүлөдө, бизнесте, кайрымдуулук уюмдарында, шаар жашоосунда, айтор бардык эле жерде жарайт. Өздүк тартип болсо, ар бир машыгуу күчүнө кире баштайт. А өздүк тарбияга караштуу айтсам, биринчи өзүңүзгө төлөңүз. Мен олуттуу айтып жатам. Биринчи өзүңөргө төлөгүлө деген сөз Джордж Классенанын Вавилондун эң бай адамы деген китебинен алынган. Бул китептин миллиондогон нускасы сатылган. Миллиондогон адамдар бул күчтүү сөздү көп айтканы менен, кээ бирлери гана бул кеңешти колдонот. Мен айткандай, каражат акылмандуулук кимдир бирөөгө сандарды окууну мүмкүнчүлүк берет. А сандар болуп жаткан чындыкты тартуулайт. Бирөөнүн жеке эсептөөсүндөгү киреше, чыгаша жана балансын карап көрүп, ал биринчи өзүңө төлө деген сөздү күнүмдүк турмушунда колдонор, колдонбошун билип бере алам. Күнүмдүк турмушта айтсаң көп сөз болот. Биринчи өзүнө төлөгөн адамдар менен өзүнө төлөбөгөн адамдардын эсеп кысабын дагы бир жолу салыштырып көрөлү.
Иштин баары болуп жаткан жана күнүмдүк көрүнүштө накталай акча кыймылын түшүнүүдө. G менен H тамгаларын карап, айырмасына көңүл бургула. Иштин баары болуп жаткан күнүмдүк көрүнүштө накталай акча кыймылын түшүнүүдө. Көпчүлүк адамдар сандарга карап эч нерсе түшүнбөйт. Эгерде накталай акчанын кыймылынын күчүн түшүнө баштасаңар, H диаграммасынын туура эместигин байкайсыңар. Же эмнеге адамдардын 90% өмүр бою жанталашып иштешип, ишке жарабай калган мезгилде өкмөттүн колдоосуна, социалдык камкордугуна муктаж болорун көрөсүңөр. Эмне жөнүндө сөз кылып жатканымды түшүнүп жатасыңарбы? Биринчи диаграмма G. Биринчи өзүнө төлөгөн адамдардын аракетин чагылдырат. Андай адамдар биринчи иретте чыгашадан мурда ай сайын актив графасына акча салышат. Миллиондогон адамдар Классендин китебин окуп чыгып, биринчи өзүңө төлө деген сөздүк маанисин түшүнсө да, чындыгында алар өздөрүнө акыркы иретте төлөшөт. Мен биринчи иретте эсептөөлөрдү төлөш керек деп ойлогон жана аны төлөгөн жоопкерчиликтүү адамдарды түшүнүп жатам. Жоопкерчиликсиз болуп эсептөөлөрдү төлөбөгүлө деп айткым келбейт. Болгону баягы китепте жазылгандай, биринчи өзүңө төлө деп жатам. Ушул айтылган сөздүн иш жүзүнө ашып жатканы G диаграммасында көрсөтүлгөн. Биздин аялым экөөбүздүн биринчи өзүңө төлө деген сөздү иш жүзүндө колдонбогон бухгалтерлерибиз, бухгалтер эксперттерибиз, банкирлерибиз бар. Ошол каражат чеберлери көпчүлүк адамдар жасаганды жасашат. Өздөрүнө акыркы иретте төлөшөт. Менин кирешем эсептөөлөрүмө караганда кыйла эле аз болгон күндөрүм болгон. Ошондо да мен биринчи өзүмө төлөчүмүн. Менин бухгалтерлерим, бухгалтер эксперттерим коркконунан. Жакында бизге да жетет. Салык башкармачылыгы бизди абакка камайт. Кредит ишенимине залал келтиресиз. Светти үзүп салышат. Деп ызычуу салчу. А мен баары бир өзүмө биринчи төлөчүмүн. Эмнеге деп сурайсыңар? Жообун Вавилондун эң бай адамы деген китептен табасыңар. Иштин баары өзүңдү тарбиялоодо, эрктүүлүктө. Биринчи күндөрү бай атама келип иштей баштаганда жашоо ар жагыңардан түрткүлөп турганга көпчүлүк адамдар мүмкүнчүлүк берет деп айткан. Кредит бересеңди топтоочу телефон чалат. Барып бересеңерди төлөп келесиңер. Силер төлөйсүңөр, бирок өзүңөргө эмес. Дүкөндөн алган буюмуңарды сатуучу 1 мүнөт сиздин эсебиңизге жазып коет дейт. Силер төлөйсүңөр. Кыймылсыз мүлк операциялары боюнча агентиңиз сизге бериңиз. Өкмөт сиздин үйүңүзгө салык жеңилдиктерин түзүп берет деп айтат. Мына ошол жөнүндө жазат Кластердин китебинде. Агымга карай тескери жүргөндө бай болосуң деген ал китепте акылдуу киши болушуң мүмкүн. Бирок акча маселесине келгенде көпчүлүк адамдар алсыздыгын көрсөтүп коет. Мен жоопкерчиликсиз болгула деп айтпайм. Тескерисинче, жоопкерчиликтүү болгула. Менин кредиттик карточкам боюнча чоң карыздарым жок. Эмнеге дегенде мен биринчи өзүмө төлөгүм келет. Өзүмдүн кирешемди аз көрсөткөнүмдүн себеби өкмөт менен бөлүшкүм келбейт. Байлардын сыры деген кассетаны көргөндөр үчүн айткым келет. Менин актив графасындагы кирешелерим Невада корпорациясы аркылуу чыгат. Эгерде мен акча үчүн иштесем, өкмөт тапкан пайдамдын көбүн алып коет. Өзүмдүн эсептөөлөрүмдү акыркы иретте төлөсөм да, каражат планында оор абалда калбаш үчүн мен акылдуулук менен мамиле жасайм. Чындыгында калктын 99%-на караганда менин каражат милдеттенмелерим көп. Бирок мен аларды төлөбөйм. Менин милдеттенмелеримди башка адамдар төлөшөт. Аларды ижара алуучулар деп аташат. Биринчи өзүңө төлө. Биринчи өзүңө төлө системасындагы номер 1 эреже карызга батпа. Өзүмдүн эсептөөлөрүмдү акыркы иретте төлөсөм деле, катардагы кичинекей эсептөөлөрүмө төлөйм. Биринчи өзүңө төлө системасындагы номер 2 эреже. Кээде каражат жетишпегендик болгондо да, биринчи ирет өзүмө төлөйм. Кредиторлорума же өкмөттөгүлөргө мага бир жолу телефон чалып коюусуна мүмкүнчүлүк берем. Мени кысымга алганды жактырам. Эмнеге дегенде алар мага жардам көрсөтүшөт. Көбүрөөк акча иштеп тапканга алар мага эргүү беришет. Өзүмө биринчи төлөйм. Кредиторлорум ызычуу чыгарышат. Акырында баары бир кредиторлорум өздөрүнө тиешелүүнү алышат. Аялым экөөбүз түзүк эле кредит алганбыз. Бирок кысымдарга туруштук берип, топтогон акчаларыбызды жумшап же жоюлуучу акцияларыбызды сатып кредиттерибизди төлөйбүз. Бирок бул каражат маселесинде акылдуулукка жатпайт. Жыйынтыктайбыз. Биринчи, чоң кредиттерди алып өзүңөргө оор жүк ашырып албагыла. Чыгашаларды азыраак кетиргиле. Биринчи иретте активиңерди түптөштүргүлө. Анан кийин чоң үй же жаңы унаа сатып алгыла. Келемиш айлампасына түшүп калбагыла.
Бул акылдуулукка жатпайт. Каражат жетпей жатса, кредиторлордун кысымына туруштук берип, топтогон же инвестиция жасай турган акчаңарды коротпогула. Кысымды пайдаланып, каражат акылмандуулукту иштеткенге эргүү алып, көп акча табуунун жолдорун издеп, анан эсептөөңөрдү төлөгүлө. Айтылган кеңештерге таянып, көп акча табуунун жолдорун өркүндөтүп, каражат интеллектиңерди жакшырткыла. Мен көп эле жолу оор каражат абалдарына кабылдым. Бирок өзүмдүн актив графамды коргоп, көп пайда табууну көздөп, каражат акылмандуулугумду колдондум. Менин бухгалтерлерим ызы чуу чыгарып жашынып калчу. А мен жакшы жоокердей өзүмдүн актив фортумду коргоочумун. Кедейлердин кедейлерче көнүмүш адаты болот. Жалпы жаман адат топтогон акчага кирүү болуп саналат. Топтолгон акча эсептөөнү төлөш үчүн эмес, көп акча табууга иштетилишин байлар жакшы билет. Бул сиз түшүнүүгө татаалыраак болушун түшүнүп турам. Бирок мен айткандай, эгерде сиз алсыздыгыңызды көрсөтсөңүз, жашоо сизди ар жагыңыздан түрткүлөйт. Эгерде каражат кысымы жакпаса, анда сизге иштеп бере турган формуланы табыңыз. Жакшы формула чыгашаны кыскартып, акчаңарды банкка коюп, коопсуздуу, баалуу кагаздарды сатып алып, кирешеге карай салыкты көп төлөп, туруктуу орточо жашаган адамы болуңуз. Бирок ал формула биринчи өзүңө төлө деген эрежени бузат. Ал эреже өзүңүздү курмандыкка чал дебейт. Биринчи өзүңө төлөп, анан ачка олтурганга түтпөйт. Жашоодон рахат алыш керек. Эгер сиз каражат акылмандуулугуңузду өркүндөтсөңүз, өмүр бою бардар жашайсыз. Бай болуп эсептөөлөрүңүздү төлөп, бактылуу жашаганга мүмкүнчүлүк аласыз. Бул каражат акылмандуулук болот. 6. Өзүңөрдүн брокерлериңерге жакшы төлөгүлө. Бул жакшы кеңеш. Үйүнүн алдына ортомчусу жок сатылат деп жарнама илип жаткан адамдарды көп көрөм. Же телевизорлордон жарнама берип, эсеп кысап операциялар менен шугулданам деп векселдик маклер болгусу келген адамдарды көрүп калам. Менин баятам өзүнүн жумушун мыкты билгендерге жакшы төлөш керек дечү. Мен анын кеңешин колдойм. Менин бүгүн чоң маяны алган адвокаттарым бар, бухгалтер эксперттерим, кыймылсыз мүлк менен шугулданган жана биржа брокерлерим бар. Эмнеге? Эгерде иш билге кызматкерлер болсо, алардын жумушу сизге көп акча алып келет. Алар канчалык көп акча тапса, мен дагы ошончолук көп акча иштейм. Биз маалымат кылымында жашап жатабыз. Маалымат аябай баалуу. Мыкты брокер пайдалуу кеңеш бергенде эле жакшы маалымат берип туруш керек. Бул нерсени мен үчүн жасаганга аракеттенишкен бир канча брокерлерим бар. Кээ бир брокерлерим менде аз акча болгондо же болбой калганда эмне кылышты үйрөтчү. Мен алар менен дагы деле иштешип келе жатамын. Брокерге канча төлөйм? Алардын алып келген маалыматынан тапкан пайда менен салыштырмалуу аларга төлөп берген айлыгым болбогон нерсе. Жакшы брокер акча иштегениме кошумча убактымды үнөмдөйм. Бир жолу иштетилбеген жер тилкесин $9,000 сатып алып, аны кайра эле $25,000 саттым. Ошонун эсебинен Поршени чоттогон убактан эртерээк сатып алуума шарт түзүлдү. Биржадагы брокер сиздин көзүңүз жана кулагыңыз. Брокер биржада күндө болот. Ошондуктан мага биржага күндө барыштын кажети жок. Андан көрө менин гольф ойногонум жакшы. Үйүн өздөрү сатып жаткан адамдар өздөрүнүн убактысын анчейин деле баалабайт. Мен эмнеге азыраак акчамды үнөмдөшүм керек? Андан көрөкчө үйдү сатканга кетирген убактымды дагы кошумча киреше иштегенге же жакшы көргөн адамдар менен чогуу өткөрбөймүнбү? Кедей же орточо жашаган адамдар ресторандын тейлөөсү начар болсо да, негизги төлөмдөн тышкары 15-20% ашыкча чай ичип кой деп акча сунганын мен мыскылдуу карайм. А 3-7% брокерге төлөп коюштан кызганышат. Чыгаша графасынан чай ичип кой деп берүү аларга жагат. Актив графасында иштеген адамдардын акчасын үнөмдөшөт. Каражат көз караш менен бул акылсыздыкка жатат. Брокерлер бири-бирине окшошпойт. Тилекке каршы брокерлердин көпчүлүгү орточо соодагерлер. Кыймылсыз мүлк саткан брокерлерди анчейин эмес деп айтат элем. Кыймылсыз мүлк сатканы менен өздөрү кыймылсыз мүлккө ээ эмес. Үй саткан брокер менен инвестиция саткан брокердин өтө чоң айырмачылыгы бар. Бул нерсе өздөрүн каражат пландаштыруучулар деп аташкан баалуу кагаздарды, облигацияларды, акцияларды саткан брокерлерге да тиешелүү.
жомоктогудай ханышаны табыш үчүн көп баканы өп чыгышыңыз керек. Же энциклопедия керекпи деп энциклопедия саткан адамдан сураба деген макалдай. Кайсыл иш билги көп маяна алган адес менен сүйлөшпөйүн, мен биринчи анын канча кыймылсыз мүлкү же акциясы бар экенин жана канча пайызын салыкка төлөшүн сурайм. Ошондой эле менин колумда иштеген бухгалтер эксперттери мен адвокаттарыман, салык менен иштеген юристтеримден да сурайм. Менде өзү бизнес менен шугулданган бир бухгалтер экспертим бар. Анын кесиби бухгалтер эксперт, а бизнеси кыймылсыз мүлк. Мурда менде бир бухгалтер эксперт иштөөчү, анын өзүнүн чакан бизнеси бар эле. Бирок эч кандай кыймылсыз мүлкү жок болчу. Бара-бара мен анын кызматынан баш тарттым. Сиз кызыктар болгон нерсени жүрөгү менен кабыл алган брокерди тапкыла. Сиздин жакшы шакиртиңиз болгон, үйрөнүүдөн убактысын аябаган брокерлер да табылат. Ал сиздин эң жакшы активиңиз болуп калат. Ал менен ачык жана калыс болсоңор, ал да сизге ошондой жооп берет. А эгер анын айлыгын кантип кыскартуу жөнүндө ойлосоңор, сиз менен эч ким иштешпейт. Бул жүйөлүү ой жүгүртүү. Жана айткандай, башкаруучулук ыктын бири бул адамдарды башкара билүү. Көпчүлүк адамдар өзүн акылдуу сезип, өзүнөн ылдыйраак турат деп эсептегендерди башкарат. Алар көбүнчө анын колунда иштегендер болот. Кээ бир орточо менеджерлер карьера жасай албай, жумушунда орточо бойдон кала беришет. Эмнеге дегенде, алардын кол астында иштеген адамдар менен иштеше алат. Бирок өздөрүнөн өйдө турган адамдар менен иштеше албайт. Сизден мыкты билген адамдарга жакшы төлөп, аларды башкара билип иштеген өтө зарыл. Мына ошондуктан компаниялар директор кеңешин кармашат. Бул нерсе силерге да керек. Каражат акылмандуулук ушундан байкалат. 7. Белек берүүчү индеец болгула. Бирдемкени бекерге алууну билгиле деп жатам. Америкага биринчи европалыктар келгенде индеецтердин кээ бир салттарынан капа болушкан. Мисалы, келген адам үшүсө индеецтер журкан беришкен. Журканды белекке алдым деп ойлогон европалыктар индеецтер журканды кайрып берүүсүн сураганда капа болушчу. Европалыктар кайтарып берүүнү каалабаганын билип индеецтер да капаланчу. Белек берүүчү индеец деп мына ошондон чыккан. Болгону бири-биринин салтын билбегендик. Актив графасында байлык алыш үчүн белек берүүчү индеец болуу зарыл. Азгырылган инвестордун кандай тездик менен акчамды артка кайтып алам деген биринчи суроосу болот. Ошондой инвесторлор эмне бекер тийишин билгиси келет. Бул келишимдин бир бөлүгү болуп саналат. Мына ошондуктан инвестиция жасалган капиталдын кирешесин билүү зарыл. Мисалы, өзүм жашаган үйдөн алыс эмес жерден мен чакан кондоминиум таптым. Ал үй күрөөгө коюлган. Төлөп кайта алууга болбойт эле. Банк $60,000 сунуштап жаткан, а мен $50 берем дедим. Банк дароо макул болду. Эмнеге дегенде, менин колумда $50,000 салынды деген банктын кассиринен чек бар болчу. Чечкиндүү түрдө сатып алгым келип жатканын түшүнүштү. Башка инвесторлор көп накталай акча коюп жаткан жоксуңбу деп айткан эле. Андан көрө келишим менен судда алсаң жакшы эмеспи демек. Жок, мындай учурда андай кылбаш керек демек мен. Менин инвестиция компаниям мындай кондоминиумду кыш айларында арендага беришет. Аризонага кышкы чымчыктар келишип, батирге бир айына $2,500 төлөшөт. Көбүнчө 4 айга алышат. Башка маалдарда бир айына $1,000 төлөшүп олтурушат. Мен акчамды 50 жылга жетпей кайтарып алдым. Бүгүнкү күнгө чейин ал актив менин карамагымда. Ал мага жылдан жылга көп киреше алып келип турат. Акциялар менен дагы ошондой эле көрүнүш. Көп учурда менин брокерим телефон чалып, жакын арада кандайдыр бир компаниянын акциясынын баасы көтөрүлүшүн айтып, инвестиция кылууну сунуштайт. Компаниянын акциясынын баасы көтөрүлүп, салган акчамды 1-2 айдан кийин кайтарып алам. Анан базар баасы өйдө ылдый болушу мени тынчсыздандырбайт. Мен башка активдер менен иштей берем. Акчама акция сатып алдым. Андан кийин акциянын баасы көтөрүлгөндө, акциянын азыраак бөлүгүн сатып жиберип, короткон акчамды кайтарып алам. Калган акция акча агымын алып келе турган активге мага бекер түшүп калат. Кээде акчаны жоготууга учуратам. Жоготууга учураткан акчамды кайрадан тапканга аракет кылам. 10 инвестициянын ичинен 2-3 акчамды пайдасы менен кайтарат. 5-6 инвестициям өзү кайтат, пайда алып келбейт. Дагы 2-3 инвестициям биротоло жок болот. Акча жоготууну жек көргөн адамдар акчаларын банкка коюшат. Жок болгондон көрө бир аз да болсо топтолгон акчасы бар болгону жакшы. Банкка койгон акча топтолуп, көрүнүктүү бирдеме сатып алыш үчүн кыйла убакыт өтүп кетет.
Ар бир жасаган инвестицияма бекер бирдеме келиш керек. Кондоминиумбу, чакан кампабы, ээленбеген жердин бөлөкчөсүбү, үйбү, акция кеңсеби боло берет. Бул жерде чектелүү коопсуздук же аз коопсуздук болуш керек. Ушул жөнүндө атайын китеп бар, бирок мен ага токтолбойм. Рэй Крок Макдоналдсты негиздөөчү. Ал гамбургер франчайздерин саткан. Гамбургерди жакшы көргөндүгү үчүн эмес, ал франчайздын астындагы кыймылсыз мүлктү бекер алыш үчүн жасаган. Акылдуу инвесторлор инвестиция жасаган капиталдын пайдасын көрүш үчүн эмес, чоң нерсеге умтулуш үчүн. Башында жумшалган акчаны кайтарып алгандан кийин сизге бекер түшкөн актив жөнүндө айтып жатам. Бул каражат акылмандуулук. 8. Актив асемдүү нерселерди алып келет. Адамдын күчү бирдемкеге көңүл коюуну билүүдө. Менин бир таанышымдын баласынын жаман адаты бар эле. Акча үнөмдөштү билчү эмес. Анын шылтоосу да бар. Досторунун баарына ата-энелери машина сатып берип коюшат. Таанышымдын баласы өзүнүн топтогон акчасын алып, машинага биринчи төлөмдү берем деп калыптыр. Ошондо таанышым мага телефон чалып калды. Мен ага ошондой кылышын уруксаат беришим керекпи же башкалардын ата-энесине окшоп машина сатып берип коеюмбу деп сурады. Андай кылсаң го кандайдыр бир убакытка чейин сага болгон кысымды токтотуп турмак. Бирок бул абалдан ал өзүнө кандай сабак алмак? Мүмкүн балаңдын ошол машина алуу каалоосуна эргүү берип, бирдемкени үйрөнүүгө бураарсың деп жооп бердим. Ушул жерде сүйлөшүүбүз үзүлдү. 2 айдан кийин ошол досум менен дагы машина жөнүндө маектешип калдык. Кандай? Балаң жаңы машина алдыбы деп сурадым. Жок. Бирок мен ага машина сатып ал деп $3000 бердим. Мен ага өзүңдүн акчаңды колледжге окууга жумша да, мен берген акчага машина ал деп сунуштадым. Аябай эле жоомарттык кылыпсың дедим мен. Анчейин деле марттык эмес, акчанын жарым эле жок болду. Мен ага сен берген кеңешти айттым. Машина алгың келген каалоону бирдемке үйрөнгөнгө багыштабайсыңбы деп сунуштадым. Анан эмне кылдыңар деп кызыга түштүм. Биринчи cash flow деген сенин оюнуңду ойнодук. Дагы бир жолу ойноп жатып акчаны кантип акылдуулук менен иштетсе болот деп талашып тартыштык. Андан кийин Wall Street Journal'ге жазылуу баракчасын белек кылып фонд биржасы жөнүндө 1-2 китеп бердим. Андан кийин Wall Street Journal'ге жазылуу баракчасын белек кылып фонд биржасы жөнүндө 1-2 китеп бердим. Анан деп сурадым мен. Эмне жыйынтык чыкты? Мен ага $3000 сеники, бирок баарын машинага жумшабай эле койсоң болмок дедим. Ал акчага акция сатып алып, кайра сатып жиберип, өзүнүн биржа брокерин таап алса болмок. $3000 акцияга жумшап, $6000 тапса, $3000 машинага кетсе, $3000 колледжге жумшамак. Жыйынтыгы кандай болду? Деп сурадым мен. Биринчи бак ачылып, анча-мынча акча иштеди. Бир канча күндөн кийин тапкан акчасынын баарын жоготууга учуратыптыр. Бирок ал чындап бизнеске кызыгып калды. Бүгүнкү күндө ал 2000 иштеткен окшойт, бирок кызыгуусу кайткан жок. Мен берген китептердин баарын окуп чыкты. Дагы бизнес жөнүндө китеп окуйм деп китепканага барып жатат. Ал өтө кызыгуу менен Wall Street Journal'де окуп жатат. MTV'нин ордуна CNBC көрүп калды. Анын $1000 эле бар. Бирок анын кызыгуусу менен билими өсүүдө. Эгерде бардык акчасын жоготууга учуратса, анда дагы 2 жыл жөө жүрүшүн билет. Бирок аны ал нерсе көп деле тынчсыздандырбагандай. Менимче ал машина алууга кызыкпай деле калды. Андан да кызыктуу нерсени таап алгансыды. Акчасынын баарын жоготууга учуратса эмне болот деп сурадым. Баштагандан кийин аягына чейин барабыз. Жакшысы азыр жоготкону жакшы. Баарын биздин жашка келип жоготкондон көрө, андан тышкары $3000 анын билимине жумшалган. Эң сонун акча салымы болду. Азыр үйрөнүп алганы ага өмүр бою кызмат кылат. Эң башкысы ал акча билимине ыкылас коюп мамиле жасап калат. Менин оюмча ал акчаны бейчеки жумшабай калгандай. Мурда биринчи өзүңө төлө деген бөлүмдө айткандай, эгерде адамдын өздүк тартибинин күчү кармап кала албаса, байыштын кажети жок деп. Актив графасындагы акча кыймылынын өсүшүнүн жүрүшү оңой. Акылдуулук менен акчаны багыттоо үчүн мээни абдан иштете билүү керек. Бул нерсе татаалыраак болот. Тышкы азгыруулар себеп болуп, азыркы заманда чыгаша графасы аркылуу акчаны агызып жиберүү оңой эле. Каражат ийгиликсиздиктин жана кедейчиликтин себеби так мына ушунда. Мен каражат акылдуулук жөнүндө көп эле мисалдарды келтирип кеттим. Эми акчаны дагы көп иштеп табыш үчүн аны сарптоону билүү жөнүндө болот. Эгерде жүздөгөн адамдарга жылдын башында $10,000 берсек, жылдын аягында аларды эмне күтүп турушун айтып бере алам. 80%-ында эч нерсе
калмак эмес. Чынында алар чоң карызга батып калмак. Жаңы машинасынын башталгыч акы төлөмүнө бермек. Телевизор, муздаткыч, видеомагнитофон алмак. Кафе, ресторандарда жыргамак. 16% ошол $10,000 5-10%га көтөрмөк. 4% ошол акчаны $20,000 же миллионго чейин жеткирмек. Биз кесипке ээ болуу үчүн окуганы барабыз. Бирок биз анда акча иштеп калабыз. Акча бизге иштеп беришин мажбурлоону үйрөнүшүбүз керектиги өтө зарыл деп эсептейм. Мен өзүмдүн асемдүү буюмдарымды башкалар жакшы көргөндөй эле жакшы көрөм. Бирок иштин баары кээ бир адамдар аларды кредитке алышат. Алар торго түшүшөт. Мен Porsche сатып алгым келгенде өзүмдүн банкириме телефон чалып, суддага сатып алсам мага жеңил болмок. Бирок анын ордуна мындайча айтканда, көңүлүмдү пассив графасына бурбай, көңүлүмдү актив графасына бурууну чечтим. Чыгаша кылгым келген каалоомду мен каражат акылмандуулугумду инвестициялаганга багыттап мотивация жасадым. Биз бүгүн көңүлүбүздү каражат курууга коюунун ордуна кымбат буюмдуу болуу үчүн кредит алууга көңүлүбүздү бурабыз. Акчаны берүүдөн көрө алуу оңой. Бул начар адат биздин баарыбызды ээлеп алган. Жеңил жол көбүнчө кыйын болуп, татаал жол оңой болуп калышы эсиңерде болсун. Каражаттын ээси болушту канчалык бат үйрөнсөңөр, ошончолук жакшы. Акчада зор күч бар. Тилекке каршы адамдар акчанын күчүн өзүнө каршы колдонот. Эгерде каражат акылмандуулугуңуз төмөн деңгээлде болсо, акча силерге үстөмдүк кылат. Акча силерден акылдуу боло калат. Эгерде ошондой болсо, анда силер акчага өмүр бою кул болуп иштеп жүрө бересиңер. Акчанын кожоюну болуш үчүн сиз акчадан акылдуу болушуңуз керек. Ошондо алар сизге баш ийип, сиздин каалооңузду аткарат. Акчанын кулу болуунун ордуна анын кожоюну бол. Ошол каражат акылмандуулук болот. 9. Каармандардын керектиги жалган күч. Мен кичинекей кезимде Вилли Мейсом, Хэнком Ауроном, Йогги Берралар менен аябай сыймыктанчумун. Алар менин пир туткан каармандарым болчу. Бала кезимде кичи лигада ойногондуктан мен аларга окшош болгум келген. Мен алардын бейсболдук карточкаларын чогултчумун. Бейсболдо канчанчы орунда турушун билчүмүн. Спорттук көрсөткүчүн жана рейтингин, аларга канча төлөнөрүн, ылдыйкы лигадан өйдүңкү лигага кандай чыкканын билчүмүн. Алар жөнүндө баарын окуп жүрчүмүн. Эмнеге дегенде мен аларга окшош болгум келчү. 9 жашымда биринчи базада бейсбол ойноп, бетаны колума алганда мен эмес, Хэнком же Йоги болчумун. Биз чоңоёбуз да анан каармандарыбызды жоготобуз. Биз үйрөнгөнүбүздү да жоготобуз. Бүгүн мен үйүмө жакын жерде баскетбол ойноп жаткан балдарды көрдүм. Алар кичинекей Джонни эмес, алар Майкл Джордандар, Сэр Чарльздер же Клайддар. Каармандарын туурап, каармандар менен жарышып ойногон көп нерсеге үйрөтөт. Мына Симпеонго окшогон каарман утулуп калышса, чоң ызы чуу чыгат. Сөз трибунадагылардын баа берүүсү жөнүндө эмес, андан да чоң. Туурап ага теңелип өскөн каарманды жоготкондукта болуп жатат. Алардын көз алдыбызда эле бийлик, кадыр баркыт төмөн түшүп калат. Чоңоюп эс акылың кирген сайын жаңы пир туткан каармандарың пайда боло баштайт. Гольф ойногон бүгүнкү менин каармандарым булар Питер Джейкобсен, Фред Кагш, Тайгер Вудсдар. Мен аларды туурап алар жөнүндө көп окуп турам. Менде дагы Дональд Трамп, Уоррен Баффет, Питер Линч, Джордж Сорос жана Джим Роджерске окшогон каармандарым бар. Мурда бейсбол кумирлерим жөнүндө билгенде эле мен бүгүн бул адамдар жөнүндө баарын билем. Инвестиция операцияларын мен Уоррен Баффет жасагандай кылам жана анын рынокко болгон көз карашы жөнүндө тапканымды окуйм. Кандай акцияларды артык көрүшүн билиш үчүн мен Питер Линчтин китептерин окуйм. Кандай жол менен келишим түзүп, кантип саткандарын билүүгө аракет жасап, Дональд Трамп жөнүндө окуйм. Канчалык өзүм менен болбоюн, рынокто болгонумда же келишимди сүйлөшүп жатканда мен Трамптын стилинде жасаганга аракет кылам. Рыноктун абалын анализдеп жатканда мен Питер Линчтин көз карашы менен карайм. Идеалдарыбыз болгондуктан гана биз иштин маңызын баалай билебиз. Кумирлерибиз бизди шыктандыруудан тышкары биз үчүн көп нерсе жасашат. Алардын жардамы менен жасап жаткан ишибизге жеңилдик менен
менен карайбыз. Алардын тажрыйбасы жасап жаткан ишибизге жеңил караткандыктан биз аларга окшош болгубуз келгендигибизди далилдейт. Эгер алар бул нерсени жасаган болсо, анда биз деле жасай алабыз деп өзүбүзгө ишеним артабыз. Инвестицияга келип такалганда көпчүлүк адамдар тоскоолдуктарга кезигет. Алар кумирлерин таап алса, оорчулукту жеңгенге жардам берет. 10-чу, үйрөткөн адамдын күчүн бизге да берсин. Эки атам тең окутуучу болушкан. Баятам үйрөткөн сабактарды, кеңештерди мен өмүр бою колдонуп жүрөм. Анын сабактары берешен жана марттыкка үйрөттү. Менин билимдүү атам мага көп убакыт жана билим берди. Бирок акча берчү эмес. Эсиңерге салып кетсем, ал ашыкча болсо бермекмин деп дайым айтчу. Албетте, анын ашыкча акчасы эч качан болчу эмес. Менин баятам билим бергенде эле акчаны да берчү. Берешен болуш керектигине ал катуу ишенчү. Эгер бирдемкени кааласаң, биринчи өзүңө акча беришиң керек. Акчасы жетпей жатканда деле ал жөн эле өзүнүн чиркөөсүнө же кайрымдуулукка акча берчү. Эгер менде мүмкүнчүлүк болсо, мен өзүмө бир гана идеяны алып калмакмын. Ал мындай болмок: ар дайым сага бир нерсе жетишпей жатса, же керек болсо, биринчи сен каалаган нерсени бер, анан сага 100 эсе болуп кайтат. Бул акчага, жылмаюуга, махабатка, достукка, айтор баарына тийиштүү. Адамдар бул нерсени акырында беришет, бирок мен биринчи берчүмүн. Ал мага дайыма жардам болчу. Кайра кайтып келерине мен ишенем. Мен эмне алгым келсе, ошону берем. Мен акча алгым келсе, аны берем. Анан ал мага 100 эсе болуп кайтат. Бир нерсе саткым келсе, мен бирөөнүн сатып алышына жардам берем. Анан мага соодада ийгилик болот. Тааныш керек болсо, бирөөлөрдү тааныштырам. Анан мага да тааныш келет. Илгери мен бир макалды уккам. Ал макалда Кудайга алуунун кереги жок, бирок адамдарга берүү керек деп айтылган. Менин баятам бай адамдарга караганда кедей адамдар көбүрөөк сараң болушат деп айтчу. Канчалык мага акча, бирөөнүн жардамы керек болбосун, мен биринчи ошол нерсени беришим керектигин билчүмүн. Суук түндө, чоң очоктун жанында отундарды колуна кармап алып, качан мага бир аз болсо да жылуулук бергениңде, мен ошондо сага отун таштайм деп очокко бакырып жаткан бала жөнүндө аңгеме эсиме түшөт. Мен өзүмө эмнени кааласам, силерге да ошону бергим келет. Мага эч ким жылмайбаса, мен жөн гана аларга жылмая баштайм. Сыйкырдуу жомоктогудай. Менин айланамда жылмайган адамдар көбөйө баштайт. Дүйнө күзгүгө окшош, өзүбүздү даана чагылдырып турат. Мен окуучуларыма канчалык көп чын жүрөктөн үйрөтсөм, ошончолук мен да үйрөнөмүн. Эгерде акча жөнүндө көп нерсени билгиңер келсе, акча эмне экенин бирөөгө түшүндүргүлө. Силерге акча тууралуу жаңы идеялар келет. Акча кантип иштерин жакшы түшүнө баштайсыңар. Мен бирдемке бергеним менен өзүмө эч нерсе албай калган күндөр да болот. Же чоттогон нерсени албай калам. Жакшылап карасам, мындай учурларда жоомарттык менен бергендин ордуна алыш үчүн бергенимди байкайм. Менин атам мугалимдерди окуткан. Ал мугалимдерге жетекчи болду. Өзүнүн көз карашы менен баятам бизнести майын чыгарып жасаганды жаштарга үйрөткөн. Билгенин марттык менен бөлүшкөн. Экөөнүн тең акылына акыл кошулган. Бул дүйнөдө бизден акылдуу күчтөр да бар. Бардык нерседе жалгыз өзүңө ишенсең болот. Бирок баягы күчтөрдүн жардамы менен ийгиликке жетишүүгө оңой болот. Болгону жоомарттык менен билген билимиңди элдер менен бөлүш. Анан ал күчтөр дагы сени менен абдан март болот. 10-чу бөлүм. Зор нерсеге жеткиңер келеби? Иштин жүрүшүнө анча-мынча кеңеш. Көпчүлүк адамдар менин 10 кадамым менен канааттанбашы мүмкүн. Иштин жүрүшүнө акыл эмей эле зор философия көрүнүш ыктымал. Философияны түшүнүү иштин жүрүшүнө кеңештен да зарыл деп ойлойм. Көп адамдар бир жумушту жасагысы келет, бирок ойлонбойт. Же ойлонот, бирок жасабайт. Менде экөө тең жашайт. Мен жаңы идеяларды ойлоп тапканды жана аларды иш жүзүнө ашырууну да жакшы көрөм. Кантип башташ керек деген адамдарга кеңеш керек болсо, төмөндөгү далилденген маалыматтарды сунуштайм. Жасап жаткан ишиңерди токтотуп тургула. Мындайча айтканда эс алып, кандай идея ишке ашып жатат, эмне жок, баа бергиле. Эмне туура эмес болуп жатканын түшүнгүлө. Туура жыйынтыкка кантип келүү керегин билгиле. Болбой жаткан жумушту токтотуп, жаңы ишти баштагыла. Жаңы идеяларды издегиле. Жаңы инвестиция идеяларды табыш үчүн мен китеп дүкөнүнө барып, ар кандай башкаларда жок китептерди издейм. Андай аталыштарды өзүм үчүн формула дейм. Мен билбеген нерсени айтып жаткан китептерди алам. Мисалы, Джоэль Московицанын Көйгөйдүн 16% чечилиши деген китебин таап алдым.
Сатып алып окуп чыктым. Таасири тийди. Анан мен китепте айтылгандай кылып жасадым. Кыймылсыз мүлк келишимин тапканда банкта адвокаттар кеңсесинде китептегидей жасайм. Көпчүлүк адамдар жасашпайт же үйрөнүп жаткан жаңы формулалардан баш тартат. Бирөөлөр бузуп коет. Кошунам 16% көйгөйдүн чечилиши жөнүндө өзүнүн көз карашын айтты. Мен аны уккан жокмун. Эмнеге дегенде, ал өзү жасап көргөн эмес. Силер жасагыңар келген ишти билген адамды тапкыла. Чайга чакыргыла. Иштин жол жобосун сурагыла. 16% салык күрөө сертификаты боюнча жергиликтүү салык башкаруусуна бардым. Мен колдоноюн деген сертификатка инвестициялаган. Ошол жерде иштеген аялды таптым. Аны ошол эле замат чайга чакырдым. Ал мага өзү билгендин баарын айтып түшүндүрүп берди. Чайдан чыккандан кийин да көпкө дейре сүйлөштүк. Кийинки күнү баягы аялдын жардамы менен 16% күрөө сертификатына туура келген 2 чоң объект таптым. Московиценин китебин окуп чыгыш үчүн 1 күн кетти. Иш баштоо үчүн 1 күн. 1 саат чайлашканга, 2 чоң келишимди алганга 1 күн. Сонун болуп турбу? Окуп үйрөнгүлө. Кассеталарды алгыла. Мен гезиттерден жаңы, кызыктуу бизнес курстары боюнча жарнамаларды издейм. Көп курстар бекер же арзан турат. Мен дагы чоң, кымбат семинарларга барып турам. Курстардан алган билимдин артынан мен баймын жана убактым көп. Күндө 8 саат иштебейм. Курстарга барып акчаңды бекер эле чачып жатасың деп бузган досторум бар. Өздөрү семинарларга барбайт. Анан дагы деле мурдагы жумушунда иштеп жүрүшөт. Сатып алууну көп сунуштагыла. Кандайдыр бир кыймылсыз мүлктү сатып алгым келсе, мен туура келген вариантты издеп, сатыла турган объектилерге билдирүү жасайм. Эгер силерге варианттарды тандоо кыйын болсо, мага да кыйын. Бул кыймылсыз мүлк агенттеринин жумушу. Варианттарды алар тандашат. Мен азыраак жумуш жасаганга аракет кылам. Менин бир таанышым кантип көп квартиралуу үйдү сатып алышты сурады. 6-чы күнү ал, анын агенти жана мен болуп 6 көп квартиралуу үйдү көргөнү бардык. 4 үй анчейин эмес экен, бирок экөө жакшы болчу. Үйдүн ээсинин сураган баасынын жарымын сунуштап, баарына тең ээлик кылып коюш керек дедим. Агенти жана таанышымын экөөнүн жүрөгү түшүп калды. Алар бул нерсе адепсиздикке жатат деп ынабады. Иштин баары таанышымдын агентинде болчу деп ойлойм. Ал ашыкча жумуш жасагысы келген жок. Алар эч нерсе кылышкан жок. Башка үйлөрдү издеп кетишип калды. Менин таанышым үй алган жок. Азырга чейин туура келишимди туура баага издеп жүрөт. Үйдүн ээси менен жолукмайынча кайсы баа туура экенин биле албайсыз. Сатуучулардын көпчүлүгү кымбат сурашат. Өзүнүн баасынан ылдый сурагандар жокко эсе. Келтирилген мисалдын маңызы. Сунуштагыла. Инвестор эмес адамдар бирдемкени сатыш үчүн эмне кылыш керек экенин түшүнүшпөйт. Мен бир кыймылсыз мүлктү көпкө чейин сата албай жүрдүм. Кандай гана сунуш болбосун баарына макул элем. Турган баасынан төмөн сураса да капа болбойт элем. 10 чочко берем десе да мен бактылуу болмокмун. Сунуш эмес, сурап кызыгып койсо гана. Чочко фермасына болсо да алмаштырмакмын. Оюндун эрежеси ушундай. Алып сатмай оюну. Эгер окшошпой жатса, жүрөгүңөргө жакын кабыл албагыла. Эсиңерде болсун, бул жөн эле оюн. Сунуштагыла, мүмкүн бирөө жарым ооба деп калар. Келишимден артка кайтуунун жолдорун карап алып, сатып алууну сунуштайм. Бизнес шеригимдин макулдугу менен мен артка чегинип келишим түзөм. Мен эч качан так айтпайм ким менин бизнес шеригим экенин. Көпчүлүк элдер билишпейт деле менин бизнес шеригим Мышык экенин. Келишим жасаган адамдар менин сунушума макулдугун беришсе, а келишим мага жакпай калса, мен үйгө телефон чалып Мышыгым менен сүйлөшөм. Бул тантык мисалды келтирип жатканымдын себеби мен оюндун жеңил жана оңой экенин көрсөткүм келди. Көпчүлүгү баарын татаалдаштырып аябай олуттуу кабыл алышат. Жакшы келишимди, ийгиликтүү бизнести, керектүү адамдарды, тажрыйбалуу инвесторду жана башкаларды табуу үчүн адамдар менен жолугушуш керек. Рынокко барып, көп элдер менен сүйлөшүп, көп сунуш кылып, сүйлөшүү жүргүзүп, келишимдерден баш тартып жана аларды кабыл алыш керек. Телефон качан шыңгырайт деп үйүндө күтүп олтурган адамдар аз. Сиз азырынча Синди Кроуфорд же Том Круз эмессиз. Эң жакшысы, сизге рынокко барганыңыз оң. Изилдеңиз, сунуштагыла, жаратпай койгула. Бул иш менен жашооңузда көп эле жолу кездешесиз. Сизди кызыктырган жерден бир айда бир жолу жай жүгүрүп, басып же машина менен өткүлө. Мен кээ бир сонун кыймылсыз мүлккө жасаган инвестицияларымды өтүп баратып тапкам. 1 жыл бою кайсыл бир райондон жай чуркап өтүп турам.
Мен келечеги бар келишимдерди, варианттарды издейм. Келишим пайдалуу болуш үчүн эки кырдаал болуш керек. Пайдалуу келишим жана түрдүү варианттар. Көптөгөн келишимдер болот, бирок ар түрдүү варианттар болгондуктан пайдалуу мүмкүнчүлүк берет. Бир канча жолу чуркап өтүп өзгөрүүлөрдү байкап турам. Мен көптөн бери сатылат деп илинип турган белгилерге көз салам. Мен үчүн ал үйдүн ээси бир аз болсо да баасын түшүрүп берет дегенди түшүндүрөт. Бир жака бара жаткан же келе жаткан жүк ташуучу машиналарды карап турам. Аларды токтотуп, айдоочу же почта таркатуучулар менен сүйлөшөм. Алар мени кызыктырган көп маалыматтарды айтып бере алат. Массалык маалымат каражаттары жашоо шарттарына начар деп адамдарды качырып жазган райондорду издейм. Жакшы жана жаңы өзгөрүүлөрдү күтүп, ал жака кээде каттап турам. Мен бул жака келип кичинекей же жаңы баштаган сатуучулар менен сүйлөшүп турам. Буга бир айдан аз эле убакыт кетет. Аны мен башка иштер менен жүрүп деле жасап коем. Акция жөнүндө айтсак, мага Питер Линчтен суунун агымы менен күрөшүү деген китеби жагат. Ал китепте баасы өсүп жаткан акцияларды тандап алуу формуласы жазылган. Баасы өсүп келе жаткан акциялардын жөнү кыймылсыз мүлктүн, баалуу кагаздардын, жаңы компаниялардын, жаңы үйдүн пайдалуу келишиминин жөнү менен окшош. Баары бирдей эле. Сизге эмне керек экенин билип алып, издөөгө чыгыңыз. Эмнеге керектөөчү дайыма кедей болот. Супермаркетте баасын арзандатып сатып түгөтүү жарыяласа, мисалы тазалык кагазын элдер чуркап барып ашыгы менен алышат. Биржада баасын арзандатып сатып түгөтүү жарыяласа, көбүнчө муну биржанын күнү бүткөнү деп коет. Элдер артына карабай качышат. Супермаркет баасын көтөрсө, элдер тескери бурулуп кетишет. А биржа баасын көтөрсө, керектөөчү акцияларды жанталашып ала баштайт. Ар кандай алыс таштагыла. Менин кошунам $100,000 кондоминиум сатып алды. Мен дагы кошунамдыкына жакын жерден $50,000 кондоминиум алдым. Коңшум баанын көтөрүлүшүн күтүп жатам деди. Киреше сатып жатканда эмес, алып жатканда пайда болот деп айттым. Өзүнүн кыймылсыз мүлкү жок, кыймылсыз мүлк операциялары менен шугулданган брокер аркылуу сатып алды. Мен төлөп, кайта алууга укугу жок күрөөгө коюлган мүлк менен иш жүргүзгөн банк бөлүмүнөн алдым. Мен $50 төлөп, ушундай абалда кантип иштеш керектигин үйрөткөн курска баргам. Ал эми коңшум кыймылсыз мүлккө инвестиция жасоону үйрөткөн курска барган эмес. $500 кошунам үчүн кымбат болгон. Убактым да жок деди. Кошунам баанын көтөрүлүшүн дагы деле күтүп жүрөт. Мен биринчи сатып алуучуну табам. Анан сатуучуну издейм. Менин досум чаканыраак жер тилкесин издеп жүргөн. Акчасы болгон, бирок убактысы жок. Мен досум каалагандан да чоң жер тилкесин таптым. Досума телефон чалсам, жер тилкесинин жарым бөлүгүн алам деди. Ага керектүү. Жактырган жерин бөлүп алгандан кийин акчасын берди. Акчасын ал жакшы эле бергендиктен, жердин экинчи жарымы мага бекер түшүп калды. Өйдө да айтылган окуянын мааниси чоң торт алып, аны тилкелерге бөлгүлө. Адамдар мүмкүнчүлүгүнө жараша издешет. Анан көбүнчө азга ыраазы болушат. Торттун бир тилимин алышат, бирок эки эсе көп төлөшөт. Кичине төлөм менен ойлонгон адам улуу нерсе жасай албайт. Эгер сиз бай болгуңуз келсе, көлөмдүү ойдо ойлонгула. Даанылап саткандардан көп алсаң, арзаныраак кылып беришет. Эмнеге дегенде, көп алган адамдарды жакшы көрөт. Эгерде кыска бойлуу адам болсоңуз да, сиз дайыма көлөмдүү ой жүгүртө аласыз. Менин компаниям компьютер сатып алабыз дегенде, мен бир канча досторума телефон чалып, алар компьютер албашын сурап чыктым. Биз ар кандай далилдерди кыдырып чыгып, чоң келишимге сүйлөштүк. Эмнеге дегенде, биз досторумдун компаниялары менен кошулуп, аябай көп компьютер алмакпыз. Акцияларды да ошондой кылам. Кичине адамдар кичине бойдон калат. Эмнеге дегенде, көлөмсүз ой жүгүртөт. Жалгыз иш алып барат же эч нерсе жасабайт. Тарыхтан сабак алгыла. Чоң компаниялардын баары а дегенде фонд биржасында кичинеден баштаган. Полковник Сандерс бай болгон эмес. Баарын жоготуп, жашы 60-тан өтүп калгандан кийин байыган. Билл Гейтс 30 жашында дүйнөдөгү эң байлардын бири болгон. Кыймыл аракет дайыма кыймылсыздыкты жеңет. Бул менин өзүм жасаган иштеримди мисал келтирип кеттим. Мен азыр дагы ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү издейм. Жаса жана жасаш керек деген сөздөрдүн зарыл экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Бул сөздөр кызыл жипке тизилип, китептин башынан аягына чейин айтылып өттү. Силер кыймылдашыңар керек. Анан каражат сыйлыгын аласыңар. Кийинкиге калтырбай кыймылдагыла. Кечикпегиле.
Эпилог. Балаңды болгону $7000. Жогорку окуу жайынан кантип окутса болот? Бул китепти жазганымдын эң биринчи себеби каражат акылмандуулуктун өсүшү менен турмушта боло турган көптөгөн көйгөйлөрдү чечкенге жардамын беришин айтып кетким келген. Каражат сабаттуулугубуз жоктугунан биз өмүр бою бир калапка түшкөн формуланы колдонобуз. Жанталашып иштейбиз, үнөмдөйбүз, карызга алабыз, салык төлөйбүз. Бүгүнкү турмушта башкача жол менен барышыбыздын зарылчылыгы бар. Мен бул каражат көйгөйү болгон окуяны акыркы мисал катары келтирип кетким келет. Азыр мындай окуяларга көптөгөн жаш жубайлар кабылат. Балдарыбызды кантип жогорку билимге ээ кыла алабыз? Өзүбүздүн пенсиябызды кантип камдай алабыз? Максатыбызга жетиш үчүн оор иштейбиз. Бирок мен азыр анын ордуна силерге каражат акылмандуулукту пайдалануунун мисалын айта кетейин. Менин бир таанышым 4 баласынын жогорку окуу жайына окутуу үчүн башын оорутуп жаткан. Акча топтош керек. Бул жөнөкөй маселе эмес. Ал ар ай сайын $300 кымбат баалуу кагаз сатып алып турчу. Ушул убакка чейин $12000 гана топтогон. Анын эсеби боюнча балдарынын окуусуна $400,000 керек эле. Эң улуу баласына 6 жаш болгондуктан анын дагы 12 жылы болгон. 1991 эле. Фениксте кыймылсыз мүлк рыногу абдан оор абалда болчу. Элдер үйлөрүн сатышып жатышкан. Мен таанышыма кымбат баалуу кагаздардын акчасына үй сатып алышын сунуштадым. Ал буга абдан кызыгып калды. Биз мүмкүнчүлүктөрдү караштырып көрдүк. Бирок таанышымды дагы бир үй сатып алууга банкта акчасы жоктугу кыжаалат кылып жатты. Башка жолдор менен банкка кайрылбай үйдү сатып алганга болоорун ага айттым. Бизди канааттандыра турган үйдү 2 жума издедик. Сунуш көп болчу, а издөө биз үчүн кумарга айланды. Акыры жакшы райондон 3 уктоочу жана 2 жуунуучу бөлмөсү бар үй таптык. Үйдүн ээсин жумуштан кыскартып коюшкан экен. Ал ошол эле күнү бизге үйүн сатты. Эмнеге дегенде ал үй бүлөсү менен Калифорнияга көчүп кетиш керек эле. Ал жакта жаңы жумушу күтүп турган экен. Үй ээси $102,000 сурады. Биз $79 эле сунуштадык. Ал макул болду. Үй квалифицираланбаган судда менен алынган экен. Мындайча айтканда, жумушу жок адамда банкирдин санкциясыз эле үйдү сатып алууга мүмкүнчүлүгү болгон. Үйдүн ээси судда боюнча $72,000 бериш керек болгон. А менин таанышым үй ээсине $70,000 эле бериш керек болду. Бул судданын акчасы менен сатып алынган үйдүн баасынын ортосундагы айырма акча. Үйдү бошотору менен менин таанышым үйдү арендага берип койду. Закладнойду төлөгөндөн тышкары ар ай сайын $125 досумдун чөнтөгүнө түшө баштады. Ал үйдү 12 жыл сатпай турууну чечти. Үйдүн закладноюнан тезирээк кутулуш үчүн айына арендадан түшкөн $125 да кошуп төлөп жатты. Эсептеп көрсөк, 12 жылдан кийин закладнойдун көп бөлүгүн төлөөсү бир аз жеңилдеп калат. Биринчи баласы жогорку окуу жайына барып калганда айына $800 үйдүн арендасынан алып калат экен. Эгер кааласа, үйдүн баасы өскөндө сатып да жибере алат. 1994 Фениксте кыймылсыз мүлк рыногу жакшы жагына ой баштады. Менин таанышыма жанагы эле үйүнө $156,000 сунуштады. Үйдү арендага алып жашаган адам жактырып сатып алгысы келген болчу. Досум, сенин оюң кандай деп менден сурап калды. Мен албетте сатып жибер деп жооп бердим. Мына ошондо таанышымдын иштеткенге $80,000 пайда болду. Мен Остиндеги бир досума телефон чалып сүйлөштүм. Ал $80,000 акчага ошол жердеги бир кичи кампа сатып алып берди. 3 ай өткөндөн кийин Феникстеги менин таанышым айына $1000 ала баштады. Ал акчаны балдарынын окуусуна чогултуп жатты. 1996 кичи кампаны $300,300 сатып жиберди. Ал акчаны дагы бир жаңы долбоорго жумшап, айына $3,000 пайда көрө баштады. Ал акчаны дагы балдарына чогултуп жаткан үйүндөгү фондуна кошо баштады. Эми ал досум $400,000 балдарынын билимине топтой аламын деп ишеничтүү айта алат. Аны башташ үчүн ага $7,000 жана бир аз каражат акылмандуулук керек болду. Эми анын балдары каалаган окуу жайынан окуй алат. Эми менин досум активин пенсияга чогулта баштайт. Ийгиликтүү инвестиция жасагандыктын артынан ал эртерээк жумушун таштап эс алууга чыга алат. Акча бул идеянын маңызы. Эгерде сиз көп акчалуу болгуңуз келсе, көз карашыңызды алмаштырыңыз. Каражат планында ийгиликке жетишкен ар бир адам аз-аздан идеядан баштайт. Кийин ал зор түшүм алып
алып келе баштайт. Инвестиция деп ушуну айтабыз. Өмүр бою чоң келишимдин артынан чуркашып же чоң келишимге акча үнөмдөп жүргөн адамдар менен көп эле кездешем. Бирок ал акылсыздык болот. Тажрыйбасыз адамдар чоң келишимге көп акча салышып алып, кийин бардык акчасын жоготуп алгандарды көрөм. Булар эмгекчил жумушкерлер, бирок жакшы инвестор эмес. Акча маселесинде сабаттуулук жана акылмандуулук керек. Эртерээк баштагыла, китептерди сатып алгыла, семинарларга баргыла, тажрыйбаңарды ашыргыла. Акырын жүрсөң алыска барасың демекчи, аз-аздан баштагыла. $5000 мен $1 миллион активге айланттым. Ал мага айына $5000 таза пайда алып келет. Буга менен 6 жылдык азыраак убактым кетти. Бирок мен акча эмне экенин жаш кезимден үйрөнө баштагам. Акча менен иштегенди үйрөнгүлө деп кеңеш берер элем. Бул өтө деле кыйын эмес. Маанисин түшүнө баштаганда бул ишке күчүңөр жетерине өзүңөр деле толук ишенесиңер. Сөзүмдүн аягында бул китепти окуп чыкканыңар үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетейин дегем. Аз болсо да силер үчүн иштеген акчанын күчү жөнүндө түшүнүк алдыңар деп ишенем. Бул жашоодо күрөшүү үчүн бизге чоң каражат акылмандуулук керек. Акча иштеш үчүн аз эмес, акча керек деген ой акчага кызыкпаган адамдарга гана таандык. Бирок ал адамдарды биз акылсыз деп айтканга болбойт. Алар акча табуу илимин азырынча билишпейт же окуй элек. Айтайын деген оюм силерге түшүнүктүү эле го. Башыңарды иштетсеңер, чөнтөгүңөргө акча түшөт. Акча бул идея. Сонун бир китеп бар. Анын аталышы ойлон, анан бай бол. Китептин аталышын карасаңар, жанталашып иште, анан бай бол эмес. Акча силер үчүн иштеп беришин үйрөнгүлө. Ошондо силердин жашооңор бактылуу жана жеңил болот. Тобокелге сала турган күн эмес. Бүгүн акылмандуулук менен иш жүргүзүүгө аракет кыла турган күн экенин унутпагыла. Ишти баштагыла. Биздин баарыбызга 2 жөндөмдүүлүк берилген. Сиздин акыл эсиңиз жана убактыңыз. Буларды кантип колдонушту өзүңөр гана тандайсыңар. Өзүңүздүн тагдырыңызды жалгыз сиз гана чече аласыз. Колуңузга тийген ар бир долларга жалгыз сиз гана бийлик кыла аласыз. Акчаны бейчеки жумшасаңыз, кедейдин кейпин кийип жашайсыз. Акчаңызды пассивге жумшаңыз, сиз орточо жашаган адамдардын катарына кошуласыз. Акчаны акыл эсиңизге жумшаңыз, актив алууну үйрөнсөңүз, ошондо сиз келечегиңизди, максатыңызды, байлыкты түптөй аласыз. Күн өткөн сайын ар бир доллардын артынан бай болосузбу, кедейби же орточо жашаган адам болосузбу, тандоо жалгыз гана сизде. Өзүңөрдүн билгениңерди балдарыңар менен бөлүшкүлө. Муну менен силер алардын тагдырында жолуга турган ар кандай күтүүсүздүктөргө даярдайсыңар. Муну сиздин ордуңузга башка бирөө эч качан жасабайт. Сиздин жана балдарыңыздын келечегин эртеңки эмес, учурдагы тандооңуз менен аныктайсыз. Силерге байлык жана бакыт каалайбыз. Роберт Кийосаки жана Шарон Лечтер.